Куран ушундай бир улуу бир ибадат. Курандын зарылчылыгын билишибиз керек. Курандын зарылчылыгын билип, анын жаттагандан кийин аны унутпай алып жүрүү бизге бир милдет болуп атат. Куранды жаттап туруп унутуп коюуну, жаттаган Куранды кээ бир аалымдар чоң күнөөлөрдүн катарына кошуп атат. Кадимки эле киши өлтүргөн, арак ичкен, чочконун этин жеген, же ушуга окшогон чоң күнөөлөрдүн катарына Куранды жаттап туруп унутуп койгон деп атат. Ошон үчүн керек болсо адепте да ушундай болуш керек дейт да. Мен жаттадым, унутуп койдум. Мисалы үчүн мен 10 сүрө жаттагам, унутуп койдум. Деп айтпаш керек дейт да аалымдарчы. Эмнеге дегенде бул күнөөнү жашырбай айтып калуу бул мусулман үчүн эң жаман минус болот дейт. Эң жаман зыян бул күнөөнү кылып туруп ошону кылган күнөөсүнөн уялбай айтып калса, бул эң жаман минус дейт да. Жана ооба мен 5 бара Куран жаттагам, аны унутуп калдым деп айтпасын дейт. Эсимден көтөрүлүп кетти, эсимен чыгып кетти, тилекке каршы ошону кармай албай калдым деген сыяктуу терминдер, ушундай сөздөр менен айтсын дейт да. Бирок мен унутуп койдум, мен унутуп салдым деп өзүнө нисбатты берип, өзү баягы неметип, өзүнүн кылган кылыгын ачык ашкере кылып айтпасын дейт да. Анткени Куран жаттап унутуп коюу бул күнөө дагы, анан кылып аткан күнөөсүн мактанып, мен ооба жаттагам, анан мен унутуп салдым деп кылган күнөөсүн мактанып элге ашкереге чыгарган сыяктуу болуп калат дейт.